Саламатсыңар балдар, кыргыз тил сабагынан экинчи сабагыбызды баштайбыз. Буга чейин өтүлгөн сүйлөмдүн ээси деген тема боюнча бүгүн биз көнүгүүлөрдү иштейбиз. Дептерибизди ачып числону, теманы жазабыз. Биринчи көнүгүүнү карайбыз. Бул биринчи көнүгүүнү дептерибизге жазабыз. Биринчи көнүгүү. Сөздөн сөз жараткыла, аларды жазып, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Сүйлөмдүн ээсин белгиле. Мындай тапшырманы биз буга чейин аткарып жүргөнбүз, билебиз. Бизге тамактануу деген сөз берилген. Ушул сөз боюнча сөздөн сөз жаратып, сүйлөмдөрдү түзүп, сүйлөмдүн ээсин таап аныктайбыз. Өзүңөр көрүп тургандай, мен төмөндөгүдөй сөздөрдү таптым. Андан ары өзүңөр улантып жазып койсоңор да болот. Мисал келтирип сүйлөм түзөлү. Акмат унду тегирменге алып барды. Сүйлөмдүн ээсин табабыз. Ким унду тегирменге алып барды? Акмат. Демек сүйлөмдүн ээси ким деген суроого жооп берип жатат. Илгери алыс жактагы туугандарына кат жазышчу. Илгери алыс жактагы туугандарына эмне жазышчу? Кат. Демек бул сүйлөмдүн ээси кат деген сөз болот, Себеби эмне деген суроого жооп берип жатат. Андан ары сүйлөмдөрдү өзүбүз улантабыз. Экинчи көнүгүүнү ооз эки иштейбиз балдар. Сүрөттү көргөндө эмнелерди ойлондуңар? Бул сүрөт боюнча өзүңөрдүн оюңарды ооз эки айтып кетсеңер болот. Үчүнчү көнүгүү. Тамактануудагы эрежелерди жазып, сүйлөмдүн ээсин тапкыла. Муну дагы дептерибизге өзүбүз тамактануудагы эрежелерди түзүп, сүйлөм түзүп жазып, сүйлөмдүн ээсин табабыз. Анда силерге үй тапшырма 4-чү көнүгүү. Макалдын маанисин чечмелегиле, дептериңерге көчүрүп жазгыла. Кийинки сабактан жолукканча кош кула балдар.